Түштүк Кореянын киноиндустрия тармагындагы адистер тажрыйба алмашуу жана эл аралык мобилдик кино фестивалды өткөрүү үчүн Кыргызстанга келишти. Алар кыргыз кино өндүрүшүнүн келечегине ишенимин билдирип, өлкөдө тартылган документалдык фильмдердин жогорку сапатын белгилешти. 하지만 스마트폰 카메라가 컴팩트 카메라의 자리를 대체했고 Кыргызстанда кино тартуу жигердүү өнүгүп, сапаттуу документалдык фильмдер жаралууда. Биз дагы кыргыз киносуна көбүрөөк көңүл буралы деп турабыз. Кыргыздар менен корейлердин маданий жана руханий баалуулуктарынын жакындыгын эске алганда, кыргыз кинолорун Түштүк Кореядан келген көрүүчүлөр өзүнө тартып турат. 자연스럽게 스마트폰 영화는 대세 영화가 될 것이고 Мобилдик кинонун популярдуулугу өсүүдө жана келечекте атайын камералардан тышкары кино тартуу уюлдук телефон аркылуу ишке ашат. Мындай оюн Metaverse долбоорунун менеджери билдирди. Ошондой эле жыйында бул заманбап долбоор тууралуу маалымат берилди. Кинофестиваль алгач Кореяда, андан соң Бишкек шаарында өткөрүлдү. Мобилдик телефондорго тартылган тасмалардагы прогресс жакында коммерциялык долбоорлордун пайда болушун көрсөтүп турат. Келерки жылдын июнь айында Кыргызстандагы смартфондорго тартылган тасмалар көрсөтүлө турган кинофестиваль өткөрүлмөкчү. Уюштуруучулар кыргыз киносунун жардамы менен фестивалда өлкөнүн Кореяга гана эмес, бүткүл дүйнөгө таанылышы жогорулайт деген ишенимде. Түштүк Корея менен Кыргызстандын ортосундагы кызматташтыкты маданий чөйрөдө гана эмес, экономика жана башка тармактарда да кеңейтүү пландалууда. Айдай Ташыбекова, Эрмек Кадыров, УТРК Чүй.